Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутмандуу Кушубак кечиңиздер менен кайрадан сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда Чай үстүндө сырдашуу программасы. Өзүңүздөр билесиздер, Чай үстүндө сырдашуу программасына кыргыздын маданиятына өз салымын кошкон мыкты инсандарды чакырып, алар менен болуп жаткан учурдагы жаңылыктар, өздөрүнүн чыгармачылыктагы ийгиликтери менен бөлүшүп келебиз. Бүгүн дагы мына ошол 7-чи каналдагы Чай үстүндө сырдашуу программага кыргызымды бир мыкты жигиттерин чакырып маектешкен турабыз. Андыктан биздин канал менен бирге болуп 7-чи каналды аягына чейин биздин эфирди көрүңүздөр. Кыргыз деген ким өзү, айбатты күч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар, кыргыз деген чагылгандын бир өзү дейт. Негизи эле кыргыз эли алмуздактан ушул бирине бири колдоо көрсөткөн, өйдөдө өк болгон, ылдыйда жөлөк болгон кыргыздын мыкты инсандары бар десек болот. Мына ошол бычакка сап дагы бир биздин куттуу студияга бүгүн кыргызымдын мыкты жигиттери келип отурат. Өзүңүздөр билгендей, учурда TikTok желесинде, Instagram желесинде, Facebook баракчаларында өздөрүнүн бир бийликтин жасап жаткан ишин, чоңдордун жасап жаткан ишин ыр менен элге жеткирип жаткан биздин таланттуу мырзалар бүгүн куттуу студияга келди. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин эфир абдан кызыктуу болот керек деп. Тааныштырып өтсөк, Манас театрынын төкмакыны Нурсултан Малдыбаев жана ошондой эле дастанчы жигитибиз Азамат Асанбек уулу бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу коноктору. Кош келиңиздер. Ассаламу алейкум деп бир акындардын колун карап коеюнчу. Себеп дегенде мынакей сиздерди TikTok желесинен көрүп жатабыз. Күндөн күнгө сиздердин көрүүчүлөрүңүздөр сиздерди сүйүү уккан кыргыз элинин саны арбап атат. Өзүңүздөр билесиздер. Анан келиңиздер эми а дегенде эле өзүңүздөр жөнүндө Нурсултан, Азамат өзүңүздөр жөнүндө жалпы кыргыз эл менен тааныштырып, кыргыз элине таанышып, анан саламдашып, амандашып анан сөздү баштасак. Келиңиздер, амансыздарбы? Биринчиден рахмат эфирге чакырганыңыздарга. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, бейкутчулук болсун, жарыкчылык ар дайым жанып турсун дейли. Өзүбүз жөнүндө айта кетсек, эми өзүм Нарындын кулуну, Кошкордун тургуну болом. Кошкор районунан болом. Азыркы учурда ушул Кыргыз улуттук Манас театрында дастанчы өнөрүн аркалап, ошол жакта дастанчылык өнөрүдө иштеп атабыз. Ошол болгон маалымат ушулду э? Меники дагы ошондой. Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Биринчи амандашып, саламдашып алайын журт менен. Байке башында айтып кетпеди, бийликтин кылып аткан иштерин элге жеткизип деп. Анан бир жагына чыгып алсаң, эл азыр биздин коомубуз жалаң жакшы жакты көрүш бул кыйын болуп калды. Арабызда жакшы сөз бар го, жакшы адамдар гана коомдун жакшы жагын көрө алат деп, биз өзүбүздү өргө тартпасак, эч ким бизди бийикке чыгарып же башка улуттагы адамдар бизди антип бербейт. Өзүбүздү гана көтөрүп турушубуз керек, жакшы жагын айтып турушубуз керек. Биримдик болсо анан алдыга жылуу болот деген максатта биз муну юмор менен жеткизгенге аракет кылдык. Бирок эл дагы мындай түз айтып койсоң, элдер бизде башкача го. Башкача кабыл алып, жаман сөз айтып кирет, ушинтип кирет да. А бул болсо, кыргызда жакшы сөз бар. Өгүздү да өлтүрбөй, арабаны да сындырбай иш кылып, элге дагы жаман көрүнбөй, бийликке да жаман көрүнбөй, ортодо жакшы жеткизгенге аракет кылдык. Бирок бул бийлик менен эл деген бул чоң нерсе. Бул Куранда алып келсек дагы, хадисте алып келсек дагы, бийлик менен элдин ортосуна ритки салган адам, аял менен күйөөсүн уруштурган адамга Кудай Тааланын жазасы болсун дегенде хадис бар. Ошондуктан биз көпүрө болушубуз керек, ортого дубал болушубуз керек. Мен өзүм тааныштыра кетсем, аскасын аппак кар жапкан, адырын аркар чаңдаткан, буйгатын буйуп кар жапкан, будурун бугу чаңдаткан деген нарын деген керемет жер бар. Бул Кочкорлукмун деп атпайбы? Кочкор совсем өзүнчө дегендей, мен нарындамын. Нарында чоңойгом, нарында туулуп өскөм. Бишкек мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясын аяктагам. Учурда Кыргыз улуттук Манас театрында төкмакын болуп эмгектенип келатам. Ушундай идеяны баштап, анан тартып койгонбуз. Кудай буйрса, TikTok желесинде миллионго чейин көрүүчүлөр болуп, жакшы пикир калтырып атат. Элге жагып жатса, демек биз дагы ушундай нерселерди чыгарганга аракет кылабыз. Көпүрө болуп бергенге дагы далалат кылабыз.
Азамат жигиттер, эми TikTok железинде деп калбадык, азыр эми бардык TikTok железинде көбүнчө жаштар отурат. Анан баягы бизди теле көрүүчүлөр мүмкүн ойлоп жаткандыр, бул кандай ыр чыгарды болду экен бул жигиттер депчи. Анан а дегенде эле мына кече жакында эле мына Ак үйдүн астында бир жакшы ырдап чыктыңар. Бүгүн карасак TikTokто миллион көрүүчү катталып бар да, көрүп да силердин ошол чыгарган ырыңарды. Азыр а дегенде эле баягы темирди ысыгында чап дейт го. А дегенде эле бир ошол ырды аткарып берели. Себеп дегенде жалпы биздин теле көрүүчүлөр да азыр мүмкүн таң калып аткан болуш керек. Булар кандай ырчылар болду экен? Эмне деген ырды чыгарды болду экен деп, Жарайт. Ошол чыгарманы аткарып берели. Деги эле ошол чыгарманы кече тартышыңардын идеясы кандай болду? Ошол жөнүндө айтып, анан ошол чыгарманы аткарып берсеңиздер. Бул негизи идеясы жана башында айтып кеткендей, жанагындай көпүрө максатында. Анткени биз азыр таң каласың бир чети, билбейм кандай болдук деп кээде өкүнөсүң. Анан мен колуман келген эмне болот деп аракет кыласың. Биз өткөн театрыбызга барып, жумушта отуруп Жылдызбек Төраканов деген Токмакын агабыз Азамат болуп отуруп, анан мен сунуштап калдым ушундай тартпайлуу. Ошол убакта кар жаабатты, биз биринчи тартканыбызда. Суук, анан элге карасаң, эл наалайт, кабагы түшкөн, мындайчы. Ага да айласы жок, ага дагы ушу Садыр Жапаров жаадыр үйдө деген сыяктуу болупчу. Анан муну ыр менен жеткизип бердик, сонун болду. Ал идея чыгып, ал тартып, ал дагы жакшы кетип, TikTokто, Instagramда, баардык интернет желесинде тарады да. Андан кийин көчө Азамат экөөбүз жолугуп чай ичинде отуруп калып, да берди тарталы. Учурда эмне көйгөй свет өчүп атат деген сыяктуу. Эми сабырдын түбү сары алтын дейт. Илгери боз ийде дагы жашаганбыз. 16-үркүндө эмне деген кыйын күндөр өткөн. Бирок Кудайга шүгүр дейли. Украинада согуш болуп атат, Сирияда кандай учур болуп атат. Кээ бир адамдар ачка болуп, кенедей нанга шүгүр болуп, нанга жетпей атат да. Мисалы үчүн жердин кадырын, элдин кадырын билип жашайлы деген нерсе. Кыйындык ар бир башта бар да, аны көтөрө билиш керек. Эр жигиттин ичине эр токумду ат батат дейт. Андан көрө биримдикте болуп тирек болсок бул жакшы болот деп ошо максатта сүйлөшүп, анан тартып калдык. Анда аткарып берели. Ошол чыгарманы аткарып бериңиздер, келиңиздер. 2 сааттан свет өчүп күнүгө, Кыйын болду кыргызымдын үйүнө. өзүбүздү жаман деп Сүйлөбөйлү жаман кеп, жатып алып паровойдун түбүнө. Азыр Ак үй оңдойбуз деп турмушту, аянбастан эмгек кылып турмушту. ушул бийлик өтүнүп, Улам свет өчүрүп, көбөйсүн деп жаткан чыгар кыргызды. Свет өчкөн азыр бизге эң керек. жеңекелер байкелер кеңеркелер. Мындай шансты карманып, Махабаттан кармалып, 10 миллионго жетеличи эртерээк. 2 сааттан свет өчсө нетебиз, эмгек кылып 10 миллионго жетебиз. 10 сааттан өчүрсө, Бүт дүйнөнүн көзүнчө Кытайларды басып өтүп кетебиз. 2 саатка өчсө мейли жарыгы, халкыбыздын түгөнбөсүн сабыры. жол чырактар жаңырат, Жок нерсебиз табылат, кыргызымдын өчпөй турса жалыны. Жете турган күн да келет Дубайга, жет облас чыдайлычы булайда. ой убайга салган далайды, Украинаны карайлы, а биз шүгүр кылып жашайлычы Кудайга. Убайга салган далайды, Украинаны карайлы, а биз шүгүр кылып жашайлычы Кудайга. Айбайле, кандай сонун чыгарма. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Чындыгында өтө керемет чыгарма да. Сөздөрү уйкалышып, анан ошол жерде эмне үчүн Ак үйдүн астына барып тартып калдыңар ошол ырды? Башка жактан тартсаңар болбойт беле? Ушундай болду деп негизи биз Кыргызда азыр өтө кыска нерсени кабылдап калдык да. Илгеркидей мисалы үчүн узун китеп окуган киши жок, узун видеону көргөн киши жок. TikTok чыкты, анын үстүнө TikTok чыккандан кийин кыска баарын түрдүрүп кетет. Эгер сага кызыктуу болсо, анын башкы бети дейбиз го, кыргызча айтканда башкы бети кызыктуу болуш керек да. Экөөбүздүн колдо комуз болсо, анан бирөөбүз тартып алып, Ак үйдүн астында турсак, булар эмне деп дейт да биринчиден. Ошондо сиз комуз чертип тургансыз, сиз тарткансыз. Ооба, мен тарткам. Кол колго камерада. Анан элге биринчиден
эмне деп интрига сыяктуу да, хайп деп коет го биздин тилче айтканда. Ошол сыяктуу жара ак үйдүн астына барбабыз, бул эко бийликти, митти же тигиликти деген ой менен көрөт, бирок жакшы. Бирок мен элдин пикирин карасам, 3000дей адам бизге билдирүү, комментарий калтырган бир видеого. Бул 14 сааттын ичинде баары жакшы, дээрлик. Бир арасында кээде бар. Бирок кой аксага мени дейт, баары боло берет андай. Баягы айтып коет го, өнүккөн элдин мамлекеттин эли саякатчы, ал эми жакыр элдин эли саясатчы деп. Чындыгында эми азыркы тапта бардыгыбыз эле саясатчы болуп кеттик да. Жашыбыздан карыбызга чейин ошо Facebook'ка киребизби, же болбосо Instagram'га ушундай сиздердей жигиттер бир ыр жазса деле, жакшы бир чыгарма чыгарса деле, барып келип эле бийликке такап эле, бийликти күнөөлөп эле жатып калабыз да. Ушул адатка көнүп калдык да. Анан сиздердин чыгарган ырыңыздарга деле мен ойлойм, жакшы адамдар бар, жакшы адамдар жакшы сөз жазат. Анын ичинде баягы бир Котур ташы койнунда деген адамдар бар го. Эми андай өзүңүз айткандай кой аксагы менен жүздөгөндөй аразында болуп турат. Аларга көңүл бурбаш керек. Бирок сиздердин чыгарып жаткан ошол идея, ырдап жаткан ырыңыздар, мен ойлойм, эл эгерде чындап баягы көңүл буруга турган болсо, абдан сонун чыгарма да. Анан Манас театрында иштеп атыпсыздар, эмгектенип атыпсыздар. Ал жакта эмне жаңылык болуп атат? Манас театрында негизи Манас театры өзү жаңы түзүлгөн театрлардын бири. Президентибиз Садыр Жапаров өзү көңүл буруп, өзү ачып түзүп берген. Буга чейин мисалы үчүн Төкмө акындар деле эч кандай жумуш кылган эмес. Азыр мен муну айтсам, байке айтып коеюн, элдер айтат да, буга бийлик мына театр ачып берди, булардын оозун жапты дейт да. Азыр мени театрдан чыгарып салса деле мен ушуларды ырдайм. Кыргызда жакшы сөз бар, башынан бак тайган эл башчысы менен алышат дейт да. Мен анан бул мен аяктан алган айлыкка анан атайын ошентип ырдап аткан жерибиз жок. Биз өзүбүздүн башка да кесибиз менен жумуш кылып кеткенге кудуретибиз жетет. Тойго чыксак да жетет. Бирок ал себеп эмес. Мен өзүм өткөндө башчыга арноо деп чыгардым да. Facebook'ка жаздым, ага мен мынтип башчыга арноо деп, жалаң жакшы адамдар жакшы жагын көрө алат деп, жакшы жагын эметип чыктым. Чек ара такталды, учкучтар алынды, ушу баардык жакшы жагын айтып анан ыры менен төктүм. Ага эскертип жаздым, бирок эскертти. Мен бул пикиримди жазып аткан сыяктуу эле ыры менен төгүп берип атам. Эч кандай жаман комментарий жазбаңыздар. Бул менин адамдык укугум, айтууга укугум бар деп ошентип жазып чыктым. Анан биз ошо театрыбызда жакшы нерселер болду. Жаңы ачылган театр болсо дагы бир жылдынга жетелек болсо да бир канча айтыштарды өткөрдү, кароо сынактарды өткөрдү, ийгиликтерге жетишти, эл аралык иш-чараларга катыштык. Кудай буйрса жыйынтыгы жаман болгон жок. Алдыда дагы жакшы пландарыбыз бар. Жаш талант деген мурда республика боюнча өтчү ошол сынак. Азыр Кудай буйрса ушуну Манас театры колго алып атат. Манасчылардын кароо сынагы бар да, баса белгилеп айта кетчү. Мурун Төкмө акындардын гана айтышы болчу. Дастанчылардын сынагы болбоптур буга чейин. Ошону Манас театры биринчи жолу колго алып жасап чыкты. Молодец. Баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан эми жалпы биздин телекөрүүчүлөргө айтып атабыз, ошол Манас театрынын акыны деп, да? Анан баягы жалпы эле ушул акындык өнөрү менен эмес, буга чейин баягы ырдаптагы бир жакшылыктарда, тойлордо ырдап жүрөбүз, эми комузду алып бир жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Комузда ыргандай адамдар бар, баарыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кем болбоңуздар дейли. Кең бололчу, кең болгон жандар кем болбойт дейт. Мен Майра Керим кызы казак-кыргызга орток биздин акындан, кыздардан чыккан апабыз. Ошол кишинин бар болгула деген чыгармасын аткарып, бар болгуңуздар. Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрө каттын азабына, колтуртуп күл өмүрдүн дагын ачып, курбулар аман эсен жашагыла. Курбулар аман, курдаштар эсен, курбулар аман эсен жашагыла. Тарыхтын барагындай ача берер, биз үчүн ыйыксыңар ата берер. Бийлигин асыл жандын балбылдатып, биз
үчүн бар болгулаң ата энелер, биз үчүн бар бол, биз үчүн бар бол, биз үчүн бар болгулаң ата энелер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда талайын издеп тапкан жан болгулар. Айсалдуу өмүр буйруп улуу көчтөн, барыңар замандаштар бар болгулар. Барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгулар. Айбай, кол чалар болду. Кандай сонун чыгарма. Баягы оонун сөзүнө дал келип деп коет го. Сөзү оонуна дал келген. Анан аткаруучуга өтө бир сөз жок. Бир кол чаап кол келиңиздер. Теңир тоонун таза суусун ичкен жигиттер. Баягы бир тамашада бар го. Токтогул менен Кочкор совсем башка дегенчи. Андан кийин бизде да бир Кочкордун жигити отуратын ошол Манас театрында дастанчылык өнөрдү аркалап жүргөн Азамат деген биздин инибиз отурат. Азамат, деги эле ушул театрга келип иштеп калышыңа эмне себеп болду? Мен өзү биринчи Токмок шаарында окудум. Орто билим окуу жайында. Ошол жакты 3 жыл окуп бүтүрүп, азыркы Бөйсара Бейшналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырып, дастанчы классына тапшырып, устатым бул жакта устатым. Белгилүү манасчы, дастанчы Көчөрмаев Самат Батыркулович устатым. Ошол агайыбыздын колунда чыгармаларды, дастандарды, терме санаат, насыяттарды, ашыктык арман ырларын бардыгын ошол агайыбыздан үйрөнүп, үлгүлөрүн көрүп, алчу сабагыбызды алып, ошол агайыбыздын арты менен ушул Манас театры ачыла элек кезде дастанчылар фонду бар эле. Ошол жака агайым сунуштап, бардык Өмүрзак Кайыпов агайлардын, Элмирбек Иманалиев, раматлык агайыбыздын сунушу менен ошолорго сунуштап, Самат агайым устатым. Ошол агайыбыздын сунушу менен дастанчылардын фондуна киргем. Ошол фондко кирип калганыма да абдан сүйүнөм. Ушул деги эле ушул чыгармачылыктагы устаттарыбыз менен, агайларыбыз менен бир жумушта иштешип жүргөнгө сыймыктанам, катарлаш болуп, бир сахналаш болуп. Молодец. Ошол улуу инсандар көз өтүп кетсе да Элмирбек азыркыга чейин Элмирбек болуп жатпайбы? Ал адамдын дастан айтканын уксаң, бир кадимки айтышка чыккандарын уксаң, ошол менен чогуу ошол жака дастандык өнөр боюнча ошол жака кирип калыштын эле өзү бир бактылуу адамдын маңдайына жазылат эми. Дастан айткан, мындай карасаң, баягы айыл жери аламга кетчү жол айылдан башталат дегенде, айыл жер кезинде ырчылар көп. Бирок алардын көксөгөнү ушул жака келип иштеп, жолдо дастандык өнөр, акындык өнөр, дагы жамакчылык, башка өнөр менен аркалагысы келет, бирок ага баягы ар нерсенин өзүнүн насиби болот экен да. Сен дагы ошол Кудай буйруп, ошол жака иштеп калганың Кудайдан издеп болот. Жакшы нерсени кыялдансаң, ошо кыялдарың аткарылат дейт го. Ошо кичинекей менен эле кыялданып, комузду колго алып баштаган кезден кыялданып, телевизордон көрүп, ушул агайлар менен учурашып, сабак алсам деген максаттарым бар болчу. Ошолор Кудайым буйруп ишке ашып, сабак алмак түгүл ошол агайлар менен бирге иштешип атканыма мен да аябай сыймыктанам да. Комуз деп калдыңыздар, Азамат, экөөңөрдүн тең бир комузуңар окшош экен. Атайын театрдан берген комуздарбы же өзүңөр атайын буйрутма берип сатып алган комуздарбы? Бир устанын колунан чыккан. Ошо мен байкап атам да, экөөңөрдүн комузуңары баягы эгиз бала деп окшош болду. Дастандык өнөр деп калдык эми. Комузду алып турасың, бир дастан айтат окшойсуң эми. Келиңиздер эми Замирбек Үсөнбаев атабыз аткарып жүргөн Кожо жаш дастанынан үзүндү аткарып берейин.
Сүречкинин каргышын. Айбалы кеттик. Сүречкини кубалап жүрүп олтуруп, кожо жаш Абилеттин аскасына чыгат. Кайберендин сүречки айлананы караңгы туман кылып, кожо жаш эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто ченинде каргадай болуп жалгыз калган кожо жаштын сүречкинин каргап турган жери. Баласысың ғой карыптың, кууп калбай артындан, тоо бүткөнүңдөн арыктың. Таманы түштү жыртылып бутуңа кийген чарыктың, карапайым эмесмин, кайберем мен аныкмын. Айтканым укпай жүрчелең, эми мерген кандайсың, сага менин элдигимди тааныттым. Тилекти берсең жаратканга айрылып жүзүн көрбөсүң, алыста калган калыктын. Картайганча кутулбай карып жан сенденди, далайдан бери кожо жаш тартпадың менден чеңгелде. Таалайыңа куткызын ушул турган жерлерде, кайрылып жүзүн көрбөсүн деги кайгырып калган элдерди. Мерген болбой туруп кал, аскадан түшпөй туруп кал, чөп саргайып күз болсун, таманың оянды түз болсун. Туруп кал мерген аскада, тууганга кыйын иш болсун, кайрылып турган жагыңан карагай чыксын бутактап, калгын мерген аскада кара ташты кучактап, толгоно турган жагыңан долоно чыксын бутактап, тосулсун жаның аскадаңа, мерген бозоргон ташты кучактап. Халкың көчүп келгенден тегерек сазга конгондоң, азгана сенин тууганың алдыңкы сазга толгондо. Элден уста жыйганда, карагай кыркып кыйганда, түшүрүп мерген алмаккан аракетти кылганда, шатың сынып кыйрасын, атаң менен энекең көзүнүн жашын тыйбасын. Кадырлаш жарың Зулайка кайгырып боздо ыйласын, ар бир кылган ишиңең эч бир даба кылбасын. Аскада туруп саргайып армандан өлсүң бир башың. Андан айла таба албайды, үстүңөн аркан салганда, караңгылыкты көргүн туш албай кайгырган мерген алма арманда. Аркан салса жетпесин, кожо жаш качан өлөт деп, жоорайланып кетпесин, карга кузгун чогулуп качан өлөт мерген деп, кадимкидей жоо болсун. Акыры мага асылып аска таш болду конушуң. Айбалы, кандай сон чыгарма. Негизи аккан арыктан согат дейт. Дастанчылык өнөрдү тандап калышыңдын себеби, же өзүң ушуга кызыктыңбы? Же бир сени бир улуу инсандар алып келип ушул дастанчылык өнөргө сенин үнүң туура келет, дал келет. Дастанчылыкка же болбосо эстрада ырчысы болсоң болбойт беле? Ал жагын да байкап көрдүм. Негизи дастанчылык өнөргө келип калганын себеби, бул жака шаарга келип окуу жайга тапшырам деп ойлонуп жүргөндө, Токмок шаарында окудум деп атпаймынбы? Маданий техникумда. Маданий техникумда. Ошол жактан бул жака келип тапшырган менден улуу курста окуган агалар бар болчу. Ошол агаларыбыз агаларыбыз аркылуу келип калдым да. Ошол агаларым ушул Самат Көчөрбаев устатыбыздан колунда ошо кезде окуп аткан экен. Ошол агалардын сунушу менен келип, сенин үнүң ушу дастанчылыкка, элдик ырларга үнүң дал келет, келип бир тапшыр, ушул устаттан сабак ал деп сунуш кылышкан. Ошолордун сунушу менен дастанчылык өнөрдү аркалап келдим. Жакшы, Азамат. Нурсултан, мына ошол азыркы убакта интернеттин заманы болуп калбады. Буга чейин чындыгында сиздерди көп эл тааныбачы. Эми Манас театрында иштеп жүргөн баягы барып бир ырдап коюп, анча баягы эл арасынан сурулуп чыкпагандан кийин эл байкабайт да. Анан мына кечетен баштап баягы ырларыңыздарды чыгарып, Инстаграмга жүктөп, ТикТокко жүктөп баштагандан кийин сиздерди эл көбүрөөк таанып баштады да. Анан негизи ушул ТикТокто мурун эле бар белеңиздер же ушул ырларды чыгаргандан кийин анан ТикТокту ачып иштеп баштадыңыздарбы? Мурун ТикТокту колдончубуз, бирок мен ТикТок колдонуп баштаганыма аз эле убакыт болду. Бирок андай Инстаграм көрчү эмес сиздерди. Мен вообще түшүнүгүм жок болчу, такыр түшүнүгүм жок болчу. Кутман деген досум бар, ошол ТикТок ачып
мынтип көрүп 1-2 жолу бирөөдөн да көрдүм, бирок кызыккан жокмун да. Анткени TikTok дегенде башкача маалымат эмете берчүмүн, мен жаман нерселер чыгат деп. Жа бирок эмне көрсөң, эмне сунуштасаң көргөнүңө жараша чыга берет экен да. TikToктун жакшы пайдалуу жери сенин подписчиңе, катталуучуларыңа карабайт, видеоң жакшы болсо чыгып кетет экен. Ушундай буга чейин деле видеолорубузду чыгарганбыз, бирок мынчалык миллионго чейин жеткен эмес. Бул деңгээлде чыккан. 500 миң бар болчу. Мурунда чыгардыңар беле? Мурун өзүбүздүн видеолорубуз чыгып жүрсү да. Театрда ырдап аткан, ырдап аткан, же пародия, же бирдеги төгүп аткан, же казактардын ыры ушундай кылып чыгарып берчүбүз. Ушул сыяктуу эле кетип келаткан. Азыр TikTokко кызыгып калдыңар. Ооба кызыгып калдык. Мен түз эфирге чыга баштадым, TikTokко отуруп алып. Акча таба баштадым. Себеп дегенде сиздерди мына биздин жалпы 7-чи каналды көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр дагы бүгүн дагы жакындан таанып баштады. Эртеңден баштап дагы кандай кызыктар бар болду экен, буларда кандай ырлар чыгарат болду экен деп TikToктон сиздерди адамдар баягы өздөрү издеп көрө баштайт да. Анан эми бүгүн биздин эфирден кийин дагы бир ушундай программалар чыгарасыңарбы? Кудай буюрса биз учурда сүйлөшүп алабыз. Учурда көйгөйлүү болуп аткан нерсени ушундай позитив менен, юмор менен берсек жакшы кабыл алынат экен. Аракет кылабыз. Мисалы үчүн кар аябай маселе болду. Мисалы үчүн кар жаады, элдер кыйналды, ушундай болду. Аны жакшы нерсе менен жеткиздик. Свет өчүп атат, бул да жакшы нерсе. Ушундай нерселерди урунттуу болгон окуяны ушинтип ыры менен жеткизип турабыз. Кудай буюрса экөөбүз мына ушинтип жеткизип, ырдап кийинкисин ак үйдөн тартсак, кийинкисин балким резиденциядан тартып калабызбы деп койгон. Бирок ошол дагы аягына чейин укпай туруп анан тура эмес маалымат жазып чыгарып жүргендер да болуп атат да. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин таланттарды көрүп атасыздар. Ар бир чыгарган ырларын TikTok желесинде эми кайсы тармактарга жүктөсө дагы аягына чейин угуп, анан кийин бир жакшы комментарий жазсаңыздар. Эми сиздер баягы Кыргызстандын өнүгүшүн эле каалайсыздар, алдыга жылышын каалайсыздар. Ошолдун Кыргызстандын бир жакшы баягы ар ким өзүбүздү жамандай берсек артка тарта беребиз да күндөн күнгөчү. Анан өзүбүздүн жакшы жактарыбызды чыгарсак, бул абдан сонун. Анан жанагы кар боюнча дагы бир алгач чыгарбадыңарбы? Чындыгында эми мурун аталарыбыз айтат да, кар мурун мындан катуу жаачу дейт. Суук мындан күчтүү болчу дейт. Эми нарын жергесинде болгондон кийин сиздер билесиздер. Анан кийин азыр эле суук болот десе эле эл өзүнчө паникага түшүп, ызы-чуу, көмүр истемей, талаш тартыш, свет өчөт экен депчи. Баягы жөн эле өзүбүз бир ызы-чуу кылып беребиз да, кыргыз эл ушундай го. Анан ошол нерсени баягы силер ыр менен жеткирип койдуңар да. Бирок байке Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Жанагы айттым го, шүгүр бизде Баян Ахматов деген акын агабыз, устатыбыз бар, ошол кишинин жакшы сөзү бар. Шүгүр деген шүмшүйбөйт, тоо деген томсорбойт дейт. Биз тоо дегенди үйрөнүшүбүз керек, шүгүр деген үйрөнүшүбүз керек. Анткени сиз айтып атпайсызбы, свет өчүп, азыр 2 сааттан свет өчүп атат. Ал мындайча эчтеке эмес да. Биз свет жок жашаганда. Свет жаша, мына биз жашап калдык да. Бул эми азыр бул канчанчы жылкы бала деп ойлойсуз? 2000-чи жылкыбыз биз. Бирок свет жок учурда биз көрүп калганбыз. Свет өччү. Бирок ошол убакта азыр карасаңыз байке баардык шарт аны айтсам одоно болот, жүгү жеңил болсо жаталак болот деген сыяктуу болуп, биз ылам жашообуз жеңил деген сайын өзүбүз оорлоштуруп атабыз. Жашообуз жеңилдеп, бирок адамдар бири-бирине болгон мамилебиз оорлошуп атат да. Мисалы үчүн бир чырактын түбүнө отуруп алып, атабыз деле, апабыз деле мешке нан бышырып коюп, чайнек от жаап коюп, сабак жазып коюп, ал керемет болчу да. Бирок анда бирок элдин топук болчу, шүгүр деп, азыр болсо свет десең бар, телефон, интернет баары бар, Кудайга шүгүр. Токчулук, молчулук, бирок ошого шүгүр кылбай чыдамыбыз жок болуп атат да. Чыдамыбыз жок. Ошол убакта мисалы көп айылдарда свет жеткен эмес да. Туура. 2 саат эмес, 2 күнгө чейин деле өчүп калчу. 2 күнгө чейин өчүп калчу. Азыр баягы кол боштор отуруп алып Facebook баракчасына, Instagram баракчасына жаза берет экен да. Анан баягы кыргыз эл эрчим элбиз го. Дароо эле ошону эрчип барып эле анан эле жамандап жатып калабыз ошол жерден элечи. Анан ошол кар жөнүндө чыгарган ырыңар дагы абдан мен биринчилер укканда абдан жаккан. Анан мен ойлойм, жалпы биздин ошол силерди көрүп жаткан, силердин катталуучуңар, силердин колдоочуңар жалпы кыргыз элине жаккан болуш керек депчи. Анан азыр биздин жалпы телекөрүүчүлөр бул кандай чыгарманы аткарды болду экен, кар жөнүндө эмне деген чыгарма болду экен дейт, ошону аткарып берели. Жарайт. Бишкегимде токтобостон кар жаады, Билсең булгар кетирди оңайланып. күн тийгенден ысыйбыз, Кар жагандан үшүйбүз, бизге жакпайт кышы дагы жайдагы. Жол пробка адамдарың шашылат, Тайгаланып бирин-бири качырат. Азыр кар жай турчу малба,
токтосун деп карды, токтонжасын депутаттар батыра. Ал өспүрүмдөр мектебине бара албай, Суук болду мызгар болду карандай. улуу кичүү жүдөдө Ушул бийлик күнөөлүү, аба ырайы калганына каралбай. Алдыбызга берүүчүдөй аш үйүп, табиятта калуучудай баш ийип, каарып калган адамдай кашайдыкко баса албай, кайда жүрөт кар жадырып ташийып. Ал ак үй жактан кетип жатат каталып, автоунаалар жүрөң албай такалып. кеңеш алып жаштардан, Кар жадырбай асмандан, иштебейби жөн отурбай жапарып. өзүбүзчө өткөрөлү тирликти, Өлкөң үчүн бекемдейли бирликти. кар жасадаң асмандан, Жан жасадаң асмандан, күнөөлөбөй жашайлычы бийликти. Кар жасадаң асмандан, жан жасадаң асмандан, күнөөлөбөй жашайлычы бийликти. Айбали ремес экен, кандай сонун чыгарма. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу кардын жаашы, баягы бирибизге койгон айыптын баарын сиздер биздин жигиттер ыр менен гана сонун кылып жеткизип койгон. Абдан сонун чыгармалар, эми өзүңөр айттыңар, ушуну менен эле токтоп калбастан дагы алдыга бир жакшы чыгармаларды, жакшы нерселерди жарата бергиле. Өзүңөр мынакей Манас театрында иштейт экенсиздер, ал жерде жөн отурбай ушундай бир жаңы идеяларды чыгарып, жаңы бир жаңылыктарды кыргыз элине киргизип тургула. Атайын бүгүн биздин куттуу студияга келип, алтындай убактыңарды бөлүп, келип биздин ушу жалпы биздин телекөрүүчүлөр менен бир болуп жаткан жаңылыктарды бөлүшкөн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул чай үстүндө сырдашуу программасына бүгүн Манас театрынын акыны Нурсултан Малдыбаев жана ошондой эле дастанчы Азамат Асанбек уулу келип, бүгүн өздөрүнүн жаңылыктары менен бөлүштү. Мына ушул жигиттердин ар бир жасап жаткан иши кыргыз элин алга жылсын, кыргыз эл оңолсун, кыргыз эли өнүккөн мамлекеттерден болсун деген бир жакшы ниеттери бар экен. Жаштын тилегин берет дейт. Ар дайым сиздердин тилегиңиздерди өзүн дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү биздин убакыт соңуна келип жетти. Чай үстүндө сырдашуу программасын ар дайым биздин 7 каналдан, 7 каналдын Instagram баракчасынан, Facebook баракчасынан, TikTok баракчасынан калтырбай көрүңүздөр. Биз ар дайым ушул Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардын бардыгын сиздерге маалында жеткирип турганга аракет кылабыз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламат болуңуздар.